Менин балалыгым Жалал Абад областына караштуу Нокен районунда Рахманжан деген айыл бар. Илгери Рахманжан деген колхоз болгон экен. Дал ушул айылда менин балалыгым өттү десем болот. Менин балалыгым деле башка балдардын балалыгындай эң таттуу, тынч, анан бир жакшы күндөр менен эсте калды деп айткым келет. Анткени бүгүнкү күндө баягы балалыкты сагынасыңарбы деген суроо болот го. Албетте балалыкты сагынган учурлар болот. Анткени балалыкты эстегенде көз алдыңа баягы эч кандай бир көйгөй жок, бир ойносоң оюнга тойбой, күлсөң күлкүгө тойбогон бир мезгилиң болот да. Менин дагы балалыгым башка балдардай эң бир таттуу кыялдар менен, эң бир жакшы күндөр менен эсте калды. Ал балалык күндөрүмдүн баардыгы ошол Рахманжан деген айылда өттү. Биздин айыл башка айылдардай эле эң кооз айылдардын бири болгондо да баягы Сары алтындын мекени деп коет. Анан айта кетким келет, менин балалыгымдын эң көп бөлүгү жай мезгилдеринде пахта талааларында дагы өттү деп айткым келет. Анткени биздин аймак Ак алтын мекени деп аталып, биз пахта өндүрүүчү. Ушул бала кезден эле пахта чапкан күндөрүбүз болду, пахта терген учурларыбыз болду. Балалыкты эстегенде сөзсүз ушул күндөрдү дагы эстебей койгонго болбойт. Тешебай Орозматов атындагы номер 8 орто мектебинде билим алгам. 11 жыл ошол мектептен билим алдым. Менин мектебим эң алдыңкы райондогу мектептердин бири деп айта алам. Себеби мен окуп жүргөн кезде, ошол кезде биз мектеп окуучулары олимпиадаларда алдыңкы орундарды берчү эмеспиз. Мен өзүм кыргыз тили адабияты сабагынан олимпиадага областка чейин келип кетчүмүн. Мени тарбиялаган менин эжекем Сыргайым деген эжекем ушул кыргыз тил адабиятка мени шыктандырып чоңойтту десем болот. Ушул кыргыз тил адабиятка болгон кызыгуум мени тилекке жетелеп келди. Кээде бүркөө, кээде жарык дейт кабагың, кантип сенин кыялыңды табамын. Мен өзүмдү эркек сезсем да, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй самадың. Бала кездеги кыялдар орундалат дегенге мен толугу менен ишенем. Анткени мен кыялданган бала кездеги кыялдарымдын баардыгы бүгүнкү күндө орундалды десем болот. Мен бала кезден эле ушул теле тармагында болгондо дагы алып баруучулук кызматта иштегим келчү. Теледен чыккан алып баруучуларды, дикторлорду көрүп, мен дагы ушулордой болсом деп кыялданчумун. Адам кыялданганда көп эле бир чоң нерселерди кыялдана бериш керек экен. Ошол кыялдардын баардыгы орундалат экен. Менин бала кездеги кыялым бүгүнкү күнүм деп айтсам болот. Менин идеал туткан адамым бул менин апам деп эле айтсам болот. Анткени жашоодогу баардык нерсенин баарын мен ушул апаман көрө алдым, апаман үйрөндүм десем болот. Менин бүгүнкү күндөгү чыгармачылыкка шыктандырган дагы, чыгармачылыктагы ийгиликке жеткениме дагы бул менин апамдын салымы чоң. Анткени апам мектеп кезинен эле ыр жазчу экен. Мектептин атайын дуал гезиттеринде менин апам ырлары жарыяланып турчу экен. Кийин өзү музыкалык окуу жайда окуган. Анан менин апам өтө жакшы ырдайт. Анан ошол айылыбыздагы бала бакчаларда эмгектенген, музыкадан сабак берген дегенде айылдагы балдарга бала бакчада. Анан жакшы ырдаганы, ушул чыгармачылыкка менин апамдын кызыкканы, апам дастандарды укмуш айтат. Ырдаганда укмуш ырдайт. Апамдын чыгармачылыкка кызыкканы мени шыктандырды. Менин эң эле идеал туткан адамым мен ушул менин апам болду десем болот. Мектепте тентектик кылган учурлар көп деле болбоду. Себеби бизде менин Батмазура деген классташ кыздарым бар болчу. Ошол классташ кыздарым
классташ кыздарымдын апасы биздин класс жетекчибиз болчу да. Биз баягы тентекти кыла турган 7-8 класска барып баягы сабактан кача турган мезгилде бизге ошол классташтарымдын апасы бизге мугалим болгондуктан, класс жетекчи болгондуктан бизде баягы классташ кыздарыбыз бизге батмазура сабактан качышпайт эле. Анан кийин биз дагы кыздар качпаганга аракет жасайт элек, бирок айрым учурларда качып кеткен, мектептен качкан учурлар болгон. Мен эгерде балалыкка кайрыла турган болсом, кесибимди жок өзгөртмөк эмесмин. Кайра эле балалыкка кайтып бара турган болсом, дагы деле ушул кесибимди кыялданат болушум керек. Албетте бүгүнкү күндө ар бир кесиптин түйшүгү бар. Түйшүктүү кесип болбойт. Бүгүнкү күндө кесип өзүм эмгектенген кесиптин ополдойдой эле түйшүгүн тартып келатам десем болот. Бирок ошону менен катары эле өзүмө жаккан жыргал жактары дагы бар. Анан кайра эле балалыкка бара турган болсом, ушул бүгүнкү күндү тандамакмын, ушул кесипти тандамакмын.